Саламатсыздарбы достор? Кутман күн барыңыздарга салам. Бүгүн дем алыш. Дем алышка карабай түз эфирге чыгууга аргасыз болуп атам. Муну саламаттык сактоо министрлиги көрсүн. Урматтуу достор, белгилеп койгула. Үн чыгып атабы? Мен азыр жагдайды көрсөткүм келип атат да сиздергечи. Үн барбы достор? Жазып койсоңуздар. Үн бар окшойт. Урматтуу достор, мен турган жерим мына өзүм номер 2 төрөт үйү Бишкек шаарында жайгашкан. Эми калп айтпайын, урматтуу туугандар, бул төрөт үйүнөн кайрылгандардын аягы эч бир тыйылбай койду бизгечи. Мен бүгүн ушул жакта келинибиз төрөдө эле. Анан ошонун кабар алганы, эсине тамак аш жеткизгени келгенбиз. Анан келсек, бир акыбалга дуушар болуп атам да. Мына сууктун абалын караңыздар, мына эшикте мындайча айтканда ит өлөт. Эшикте ит өлөт. Ызгар, суук. Бул суукта кантип эшикте жүргөндү мындай ар бириңиздер ойлонсоңуздар керек да. Эми мына мен да титиреп атам, телефон титиреп атат. Бул апалар келип, эми азыр тихий час экен. Тихий часта дагы 1 саат турат. Барыбыз 1 саат турабыз бу жердечи. Биздин жаңы келген министрге бир айтып, ушул жакта реформаны бир алгылыктуу жасап коюшса өлө эле дейм да. Тиги временщик министрдин колунан келбеди бир бул тармакты оңоо. Анан эми жаңысы келди, эми жаңы дагы нени кыйратып аткандай бир иш көрсөтө элек. Эми мынаны караңыздар, бул жерде тихий час деп койгон эшик бек. Бул бек. Эми эмне үчүн бул жерди бекитип коюшту? Урматтуу саламаттык сактоо министрлиги. Бул жер зал ожидания. Жарандар күтүү үчүн ушул жерге отуруп суукта отурса бул жерде эмне болот эле? Эмне үчүн бул жерди бекитип алдыңар? Те ичинде мейли кирбесин, ал жакты санитардын коопсуз зона дегиле. Кооптуу зона дегиле. Мына жерге кирип жарандар мына суукта титиребей жок дегенде тихий часта ушул жерге отурса болбойбу? Я. Азыр мен наркы тарабында көрсөтөм. Канча болду апа келгениңизге, сиз неже? Келгенде 1 саат болду. 1 сааттан бери турасызбы? Неге келдиңиз? Кайынсиңдим төрөт бул жерде жаткан ошого. Канча күн болду? 2 күн болду. Кирпиктериңиз мына агарып кетиптир. Урматтуу достор, көрдүңөрбү суукту? Мына эжекеңиздин кирпиги аяз болуп калыптыр. Анан эми монтип колунда суу сумкасы турат. Ушулар эми жөн эле мына жерге кирип отурса, эмне болот эле? Бул экинчи роддомдо бир кандай деген деп бааласак болот да, ушул экинчи роддомдун главврачтарын, жетекчилеринчи. Ушулар кандай оозуна келген буйрук чыгарып кое береби? Абдан бир өкүнүчтүү жагдай да. Өкүнүчтүү жагдай. Эми министрге айтып койгулачы достор, ушул жерди ачып койсун азыр. Ушул жерде ушул апалар, ушул төрөгөн үй бүлөлөрдүн туугандары келип отуруп турсун, ошого уруксат бергиле деп министрден сураналы деп ушул түз эфирге чыгып атабыз да. Сиз кимге келдиңиз мынакей? Аты жөнүңүз кандай? Мен атым Жайлобек. Келинчегиме келгем, келинчегим төрөп. Качан төрөдү? Түндө саат 10-да төрөгөн. Ошондон азыр реанимацияда болчу. Мен тамак-самак алып мунап келсем, эшиги бек экен. Мына эшикте турам, 1 саат болуп калды. 1 сааттан бери турабыз. Саат. Төрөткөндө кандай? Акча алган жокму? Акча пока алган жок. Билесиз акысыз экендигин. Акылбек Жапаров эле күпүлдөдү эле го баягы. Азыр мен сиздерге көрсөтүп берем. Бул жерде илинип туруш керек депчи. Ошого хотя бы Акылбек Жапаров ушундай сүйлөгөнүнө
жеткиздик эле. Ушул операция жолдору акысыз. Бизде ушундай 6 жашка чейинки балдар акысыз деген элементардуу бир көрүнүштөрдү. Ошого да өлүп талып эме болуп кетишкен. Апа, сиз канча болду келгениңизге? 1 saat болуп калды. Үшүрүңүзбү? Ого да. Üşüdüm. Эми жүрүңүздөр, те астына наркы тарабына барып отуруп туралы, ошол жактан мен аштырдым. Ошол жагына барабыз. Монтип биздин жарандар ар бир айнекке барып такылдатып, суугунда ушундай эме болуп атат. Бул медицина тармагы кандай кылсак оңолот, эмне кылса оңолот, булар качан бир адам болот да. Сиздер канча болду келгениңиздерге? Жалын бердик азыр. Мына кичинекей жаш балдар турат да мына жердечи. Муну ачып койсо, өлөбү дейбиз да, ушул. Өлүп кетишеби ушуну ачып койсочу. Эми азыр жүрүңүздөр, биягын ачтырдык, ошол жака отуруп туруңуздар. Биз келсек, мына экинчи роддомдун айланасы тим эле кумурскадай эл эшикте, ушул эшикте турат да. Мына инспекторлор келди. Саламатсыздарбы? Эмеден чакырдыбы? Больницадан. Жүрүңүздөр, жакшы экен аябай. Биз келсек, ушул милицияны чакырыптыр тиги эмелер. Бул ушул экинчи роддом. Экинчи төрөт үйү. Ушул экинчи төрөт үйүндө келсек, ушул эшикти да жаап алыптыр, наркы эшикти да жаап алыптыр. Анан биз айтып дарыгерлерди чакырып, могу эшикти ачтырдык. Ачтыргандан кийин азыр бияка жарандар кирди. Азыр эми жүрүңүздөр, бияка кирип отуруп туруңуздар. Бул жакты ачтырып койдук. Бул жер жарандар кабыл ала турган, жарандар ушул жерде отура турган күтүү залы. Аны бул жерди тигилер төрөй турган келиндерди ушул жерге киргизип коюптур дагы, бияктан карабай атат да. Анан бир келсек, ушул жерде бир келин мынауга жөлөнүп алып, төрөй турган, толготуп аткан аял ушуну жөлөнүп отурат да, соокта дирилдеп. Биз азыр түз эфирдебиз. Сизди эмнеге киргизбей коюшту бияка? Айланайын билбейм, эшиктен күткүлө деп эле эшикке чыгарып эшикте күтүп аттык. Ушул соокта. Болбойт деп. Ким айтты ошону? Санитаркасы айтты, жана акушеркалар айтып атты. Чыгып бул жерге баш баккан эле эшикке кубалап чыгып атты. Сиз дагы? Болбойт жерге ошо жана боюнда барлар отурат деп. Эшикте күтөт. Боюнда барлар отурат деп эшикте. Саламатсыздарбы? Мушташ бар экен го, киргизип койсо болот. Улукбек, сиздики? Адлет. Сиздики? Марлес беке, сиздерди ким чакырды? Дарыгерлер чакырды сиздерди. Азыр мындай кылалы. Чалан кишини чакырайынчы экен. Ооба, тергөөчүлөрдү чакырсак болобу? Азыр ошол дарыгерлердин үстүнөн эме кыл. Келет ам? Азыр опер группаларды чакырып коюптур эми. Jurnalist kelgandan keyin ochishdi. Bu bola kelib Эми ачты. bu jurnalist kelgandan keyin ochishdi. Чакырыңыз ошону. Дагы могу ичкиси күйөө экен я. Анан урматтуу туугандар, Bu yoqqa kirganga bo'lmaydi. Biletdan bu yer ожидание болчу да. Shu yerda эле o'turchubuz. Eshikdan kutosinglar deb bu yoqqa taqib kirgizgan jo'q. O'sha to'g'ib turdik da, bu yoqqa elib qolib paran deb qoldik. Anday uchun mushtash bo'lgan jo'q bu yerda, o'shol эле. Eshikda to'g'ib turgan uchun qanana bu bizga kirgizib qo'yishdi. урматтуу достор, бая Акылбек Жапаровдун күпүлдөгөн сөзүн билесиңерби? Ай министр, мамлекет 37 миллиард жылына медицинага акча бөлөт. Медицинада биз мамлекет камсыздаган акысыз кызматтар бар. Мына төрөттөн баштап жана башкасына чейин деп биз баарын пропаганда кылганбыз. Ошонун жыйынтыгы менен Акылбек Жапаров ошол трибунадан чыгып сүйлөгөн. Министрди ошол жерден кекитип, зекетип министрге катып айткан. Анан ошондо министр макул илебиз деген.
Анан келсеңер ушул жакта информационный кылып таблого илип койгула. Эмнелер бизде акысыз депчи. Карагыла, бул жерде информациясында эч бир акысыз көрсөтүлө турган кызматтар жок дээрлик. Булардын не кереги бар эми? Мынакка управление терроризм боюнча управлениянын эмесин коюп койду. Номер. Бул жака кайсы террорист келет мисалы? Бул жактагы эң чоң террористтер бул ушу дарыгерлердин напсысы болуп атат да, ошолор ошолордун коррупция жөнүндө эмесин айтпай илбейби андан көрө, чынбы? Мына азыр жакшы экен, тергөөчүлөр келсе жакшы экен. Анда дагы тактаңыздарчы, биз убактыбыздарда. Келсе ошолорго арыз жазалы, мына жарандарды кабыл албай аткандыгы, бул жакка келип дежурный врач алып барып, могу тамактарды тийиштүү палаталарга жеткизиш керек эле. Булар эми келди, суукта дирилдеп, канча саат күтөт дагы. Экинчи роддомдун главврачы ким? Бул кандай эми бул асмандан түшкөн адам? Сизди кабыл албай атабы дагы деле? Чыктыбы, айттыбы? 4-кө чейин күткүлө дейт. 4-кө чейин күтүш керек экен. 1 саатта. Мынакей. Ушул медсестра жана биз келгенде аябай одоно сүйлөп эшикке чыккыла деп койгон. Өздөрү монтип көйнөкчөн жүрүшөт ичинде. Эшикке бир 10 мүнөт ошолорду коюп койсо кандай болот эле, анан түшүнөт эле да. Ошо көйнөкчөн дирилдетип кичине суукта коюп койсоң, анан алардын үшөөгөнүн, анан алардын ушул жарандарды сыртка кууп чыккандыгын көрсөк болот да. Бул жер бул жакка да